ичи заара кылган мүчөнү кагаз менен кургактап койсо болобу же жууш шартпы? Кээ бирөөлөр жууш керек дейт, кээ бирөөлөр кургактап коюу жетиштүү дейт. Ошол кээ бирөөлөрдүн экөөнүн тең айткан сөздөрү туура. Эгерде ошол заара кылганда, мисалы үчүн аялдардыкы биринчи айтайлы, аялдардыкы эгер чачырап кете турган болсо, заара кылганда анда жууш керек болот. Арчып коюу жетиштүү болот, жууш керек болот. Чыккан жердин чегерегине чачырап кетсе. Эгерде эркектерде заара кылганда мындай түз чыкпастан чачырап эки жагына чачырай турган болсо, анда жууш керек болот. Анан түз эле атсаңыз, анан арчып кое турган болсо, анда зыяны жок. Сууктан ден соолук сакташ үчүн учун кургактап, анан калган даратты алса болот. Шалбактап эле жууй берсеңиз, анда ооруп каласыз. Молдолордун эң чоң проблемасы ушу, муздак сууга жууган сайын сооп көп болот экен деп, уже 35тен кийин доктор жүрөт да. Ошон үчүн эмне акыры неме кылыш керек. Ошону жууй турган болсо деле, ошо башын жууп, мындай ысык суу менен кылып кылса болот. Бирок кургактап койсо, чачырабаган болсо дурус эле. Assalamu alaikum устаз. Акыркы бир ай ичинде үйгө кирсем эле жүрүм кысылып атат. Келинчегим менен тез уруша турган болуп калдым дейт. Себеби үй жыйналбаган болсо, үйгө барганда тамак дайым болбосо, үй таза болбосо, киргенден кийин жүрөгүм кысылат да. Кээде меники деле кысылат. Үйгө кирсең таза болбой калсачы. Бирок ошону эле сөзсүз эле кара дуба болду, анан сыйкыр болду дегенге шашпай туруш керек да. Кече бир адам келип, бүгүн бир адам келиптир да, мен муфтиятта. Бизге кара дуба окулуптур. Сен ким, бабанысыңбы, кимсиң сен? Салымбековсуңбу, кимсиң? Сага ким акча кетирип дуба кылып атат? Эмнеге? Туурабы? Bir anda bir артыкча бир нерсе болсо, ошого жетейин деп, же көрө албашчылыктан кылса болот да. Азыр эми ошол сыйкыр кылгандар деле бул арам иш, динден чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар, чыгып да кетет, Аллах аалам. Себеби сыйкыр кылгандар капырлык кылмайынча сыйкырлык кыла албайт дейт. Биринчи капыр болосуң, анан сыйкыр жиндер сага кызмат кылып баштайт. Анан ушу сага алар $1000, $2000сыз кылбайт. Биздин дем салгандар $1000 алып атат, сыйкырчылар ошо көп алат. Анан бирөө $3000 сарптап, сен эмне сыйкыр кылсың сен? Мындай артыкчылык эмне бар сенде дедим да, эмнең бар? Десем биз жөнөкөй. Анда ким кылат сага? Эми көрө албас. Көрө албастар $2000 сага кетиргенден көрө өзүнүн бир керегине жаратпайбы? Эгер бирөө сүйүп, красавчиксиңби дедим. Эмне? Айттым, Алла үчүн айттым. Укмуш сулуусуңбу эмне? Ушу сен бирөөлөр ээлеп алгыдай. Же сен сулуусуңбу, сага жетейин дегенде. Жөнөкөй карапайым эле аялдар. Ар бир нерсеге эле мага жин тийди, ар бир нерсеге эле кара дуба болду, ар бир нерсеге эле мага көз тийди дей берип, внушение кыла бербеш керек. Аны такташ керек, мындай адиске барып, адистердин дагы жанагы бизнесмен адистерге эмес, чыныгы адистерге. Жыргалажыга окшогон, кепилдиги бар, дай устаздарга барып текшертсе, эгер бар болсо макул. Анан ошо эмне кылыңыз макул, жүрөгүңүз кысылып атса, барып дем салдырыңыз. Мисалы үчүн ошол Жыргал кары бар, Нур Мухаммед кары бар. Эгер Жалал Абадта болсо Жүкеш ажы бар, Чубак ажы дайым мактаган, Чубак ажыга дем салган Жумалы деген ажы бар, машалла. Өтө күчтүү.